маалыматтык технологиянын пайдаланылышы бүгүнкү күндө актуалдуу темаларын пайдалануу деп коеюнчу деген маселе. Анткени окуучу менен педагогдун ортосундагы гармония болуш үчүн, биздин окутуу процессибиз сапаттуу болуш үчүн, биз дүйнөлүк цивилизациядан артта калбаш үчүн маалыматтык технологияны өздөштүрүү маанилүү болуп жатат. Анткени бүгүнкү доор доор, электрондоштурулган доор, баардык система электрондоштурулду. Биздин чөйрөбүз, жашообуз электрондоштурулду. Андыктан бир санарип мугалим болуу маанилүү. Мына ошол санарип лидерлер бар, информатик мугалимдер, компьютердук технологияны мыкты өздөштүргөн адамдарда санарип лидерлердин ролу маанилүү. Видео сабактарды жолго коюу, видео сабактар да азда бийиктеринен чыккан жок. Видео сабактар айрым бир учурда мугалимдин ролун алмаштырат, ордун алмаштырат ресурс болуп саналат. Видео сабактарыбыз менен биз кошумча ресурс катары биз кошумча билим берип, баланы шыктандыруу жолун түзө алабыз. Ачык бөлүм берүү ресурстары деген түшүнүк бар инновациялык ишмердүүлүктө. Биз интернет булактарындагы түрдүү маалыматтарды ачык билим берүү ресурстары аркылуу алып, биз компетенттүүлүгүбүздү өнүктүрүшүбүз керек, билимибизди жогорулатышыбыз керек. Адаптивдүү окутуу методу деген бар. Мугалимсиз же мугалим бар. Мына ошол мугалим жок эле видео сабактар менен биз окутуу чөйрөсүн уюштурсак болот. Бүгүнкү күндө мына ар кандай ситуациялар болуп жатат, онлайн окутуулар болуп жатат. Мына ошол адаптивдүү окутууда мугалим жок эле окутуу дегенди билет. Бул видео сабактарды колдонуу, санарип лидерлер менен бүгүнкү күндө лидер окуучу менен сабакты уюштуруу. Мына ошол онлайн аралыктан мугалим окутса болот. Же видео сабактарды пайдалануу менен мугалимдин түзгөн видео сабактарын окуучунун лидерлерин уюштурган деген бар. Алмашкан метод. Демек, бала өзү өздөштүрөт. Үй тапшырманын өтө элек теманы үй тапшырма катары беребиз балдарга. Балдар өздөрү үй тапшырманы өтө элек үй тапшырманын негизинде изилдөө ишин жүргүзөт. Мына ошол балдар видео сабактар же адаптивдүү метод менен ошол ишмердүүлүк. Аралаш метод аралаш метод демек аралаш окутуу методу салттуу окутуу менен маалыматтык технологияны колдонуу, интеграциялап маалыматтык технологияларын пайдалана билүүсү маанилүү. Биздин ар бир балабыз маалыматтык технологияны пайдалана билет, ошого жөндөмдүү бир көрүп элек. Жылдан жылга дүйнө жүзүндө маалыматтык технологияны пайдалана билген окуучулардын саны көбөйүп жатат. Мына ошол окуучулардын маалыматтык технологияны пайдалана билүүсүндөгү эксперттик изилдөөлөргө алып караганда, демек, карта изилдөө ошол колдонуу жылдан жылга ар бир өлкөдө окуучулардын, жаштардын маалыматтык технологияны пайдалана билүү компетенттүүлүгү өсүп турат. Бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз, жаңы төрөлгөн 7-8 айлык бала дейликчи, жаңы төрөлгөн түбүлдүк кезинде эле баланын аң сезиминде компьютердик технологияны колдонуу түшүнүгү чип сыяктуу аң сезимине киргизилген. Бул балдарыбыз альфа мун төрөлгөндөн баштап ошого жөндөмдүү 7-6-7-8 айлык балдарыбызга смарт телефонубузду берсек, ошонун ичиндеги функциясын дароо өздөштүрүп, өзүнө керектүү видео, мультфильмдерди таап көрүп жаткан учур. Демек, биздин балдардын акыл эси, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү өнүккөн балдар. Мына ушул балдарга гармонияланган, шайкеш келген педагог болуу менен биз маалыматтык технологияны өздөштүрүшүбүз керек. Демек, мугалимдердин маалыматтык технологияны колдонуу сабаттуулугун өркүндөтүү маселеси маанилүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө заманбап сабак
өнүгүү баскычында болуш керек. Мугалимдин инсан катары жана кесипкөй катары өзүнүн ишмердүүлүгүнө анализ бере билүүсү мен ким, кандай иш аракет аткарам, өзүмдү кандай өнүктүрүп жатам, кандай заманбап окутуу ыкмаларын билем, кандай заманбап окутуу ыкмаларын билем. Окуучулар кандай билимге жөндөмгө муктаж көндүмгө бүгүнкү күндө. Мен коомго кандай пайда келтиремин? Мен окутуу практикамда жана жашоомдо кандай натыйжага ээ болом? Мына ушул суроолордун үстүндө анализ жүргүзөбүз. Блумдун таксономиясынын ой жүгүртүү деңгээлдери бар. Мына ошол ой жүгүртүү деңгээлдеринде жогорку тартиптеги, төмөнкү тартиптеги ой жүгүртүү. Бүгүнкү күндө биздин муктаждык жогорку тартиптеги ой жүгүртүү деңгээлине алып чыгуу маселеси болуп жатат. Демек, ошол эстетикалык түшүнүү, колдонуу, анализдөө баалоо жана жаратмандык деңгээлге алып чыгуу мына ушул биздин жаңы стандартыбыздагы негизги компетенттүүлүктөгү өзүн өзү уюштуруп көйгөйдү чече билүү деген компетенттүүлүккө жооп берет. STEM билим берүү, TRIZ педагогикасы, активдүү окутуу ысулдары бүгүнкү күндө балдардын талабы, бүгүнкү коомдун талабы, жаңынуунун талабы жаратмандык деңгээлге алып чыгуу. Мен жаратамын. Мария Монтессори мектепке чейинки это сделать самому. Мен өзүм жасаганга жардам бер дейт. Мына ошол баланын өзү жасап, өзү ишмердүүлүк менен өзү үйрөнүү деңгээлине ачылыш жасаганга эвристикалык изилдөөчүлүк метод менен мына ушул жогорку пирамидалык баскычка алып чыгуу маселеси жатат. Мына ушул баскычка алып чыгуу үчүн биз ошого тиешелүү, компетенттүү, ошол ыкманы билген, ошол программаны билген педагог болуу абзел. 21 кылымдагы 4К көндүм. Демек, критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, кызматташа билүү үчүн биз топтордо сабак өтүшүбүз керек. Таланттуу балдарыбыз жөнөкөй окутууга муктаж жана сабактан кеч кабыл алган балдарыбызды алып чыгып өзүнүн деңгээлине жеткирүү. Же болбосо кызматташуу менен бири-бирин өнүктүрүү, бири-бирин топтук иштерди алып барууну максат. Мына ошол өздөштүргөн, алган билимин, жараткан продукциясын, чыгармачылыгын жаратып тааныштыра билүү, коомго алып чыгып билүү, класска тааныштыруу, билимин түшүндүрүү. Демек, балдарыбыз кийин өзүнүн продукциясын жаратса, өзүнүн билимин, көндүмүн жумуш берүүчүлөргө сунуштай билүү, өзүн сата билүү, мындайча айтканда, сүйлөй билүү, топтук кызматташтык, адамдар менен мамиле түзүү, жаратмандык менен көйгөйдү чече билүү, тапкычылдык көндүмгө салат. Бүгүнкү күндө алган билимин пайдалануу деген маселе түшүнүк. Демек, жөн гана теориялык эле билимди берип койбостон, мына ошол сүйлөй билүүгө, кызматташа билүүгө, көндүмгө ээ билүүгө, ой жүгүртүүсүнүн тапкычылдыгын, жаратмандылыгын турмушта пайдалана билүүгө үйрөтүшүбүз керек. Балдар бизнесте болобу, сатууда болобу, окутууда болобу, медицинада болобу, экологияда болобу, ошол көндүмүн турмушта пайдалана билишибиз керек. Мына ошол теориялык жыйындысы эмес, алган билимин турмушта пайдалана билүү деген ошол 4К 21 кылымдагы көндүмгө негизделет. Кызматташтык менен биз ошол күндүн талабы. Микрофонду өчүп эми 21 кылымдагы 16 негизги көндүм бар. Мына ошол негизги көндүмдөр пизага даярдыкты баштадык. Пизадагы дагы көндүмгө таянабыз. STEM билим берүүдө, дизайн ой жүгүртүүдө дагы мына ушул көндүмдөрдү баса берет. 16 көндүм: тилдик көндүм, математикалык көндүм, табигый билим, компьютердик технологияны колдонуу сабаттуулук, финансылык сабаттуулук, маданий жарандуулук, сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, коммуникация, кызматташтык, ийкемдүүлүк жана
бардык нерсени билүүчүлүк, кызыгуу жөндөмдүүлүгү, ошондой эле демилгечүүлүк, туруктуулук, ыңгайлашуу, лидерлик, социалдык маданий жана таанып билүүчүлүк жөндөмдүүлүк. Мына ушул көндүмдөр 21-кылымда көндүм бүткүл дүйнө жүзүндөгү билим берүү тармагына киргизүүдө ушул көндүмгө ээ кылуу маселеси актуалдуу болуп жатат. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча, бүткүл Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзү боюнча мына ушул теманын үстүндө баарлашып иш алып барып жатабыз. Мына биздин бүгүнкү күндө ушул көндүмдөр финансылык сабаттуулук, компьютердик технологияны колдонуу, тилдик сабаттуулук, математикалык сабаттуулук деген басым жасап жатабыз да. Бүгүн ошо финансылык сабаттуулук киргизилди биздин стандартка. Мына ошол математикалык сабаттуулук, тилдик сабаттуулук, окуп билүүчүлүк, кызматташтыкта биз ошол ыкмаларды колдонууда программа, жаңы ыкмалар киргизилип атат бүгүнкү Кыргызстанда билим берүү системасында. Демек, 21-кылымда практикадагы айырмачылыктар кайсы экен? Көңүл бөлүп. Борбордук орунда мугалим болчу. Бүгүнкү күндө борбордук орунда окуучу турат. Түз көрсөтмө нускама болсо, бүгүнкү күндө биргелешкен көрсөтмө нускама. Биргелешип иштейбиз. Биргелешип. Индивидуалдык эмес, бүгүнкү күндө командалык иш алып баруу маанилүү. Билим эмес, бүгүнкү күндө көндүм жөндөм маанилүү. Мазмун эмес, процесс. Теория эмес, практика маанилүү. Жекече эмес, топтук иштерди алып баруу маанилүү бүгүнкү күндө. Экиден же жалгыздан отургузуп алып, традициялык сабак өткөндөн жаңы ишмердүүлүккө өтөбүз. Топтук иштерди алып барабыз. Жаратмандык, чыгармачылык иштерди алып барабыз. Мектеп классы маанилүүсү бүгүнкүдө глобалдык коомчулук маанидеги идеяларды алып чыгабыз. Суммативдик эмес, калыптандыруучу баалоо. Бул жака коеюн, кошон менен да критериалдык баалоо. Мектеп үчүн билим алуу болсо, бүгүн жалпы турмуш үчүн, мектеп үчүн эмес, мектептин статистикасы эмес, мага керектүү, окуучуга керектүү, турмушуна керектүү билим беришибиз керек. Атаандаштыкка жөндөмдүүлүк эмес, кызматташтык, тексттик база эмес, веб база маанилүү бүгүн. Мурда тексттик кагаз менен иш алып барсак, бүгүн биз жалаң электрондоштукка өткөрдүк. Электрондоштууга өттүк демек. Веб база маанилүү. Мына ушул заманбап окутуунун мазмунунда смарт максат менен пландаштырабыз, максат коебуз. 5И окутуу моделин колдонобуз. Балдардын эркин болуусун, өзүнө ишенимин, өзүнүн өз алдынчалуулугун жогорулатабыз, өзүнө болгон баа берүүсүн, жоопкерчилигин жогорулатабыз. Тилдик көндүмдөрдү өнүктүрөбүз, компьютердик технологияны пайдалана билебиз. Бүгүнкү күндө тилдик көндүмдү өнүктүрүү маанилүү. Чет тилдерин эне тил менен бир катар, экинчи расмий тил менен катар тилдик чет тилдеринди өнүктүрүү ааламдашуу мезгилинде маанилүү маселе. Топтордо, командаларда биргелешкен ишмердүүлүктү уюштуруу көндүмүн өнүктүрөбүз. Топтордо командалык иштерди көбүрөөк уюштурсак, кийин жашоодо балдар адамдар менен кызматташтык түзүүдө жеңил болот. Адамдар менен кызматташтык биргелешкен иш алып баруу менен ийгиликке жетишет. Жеке индивидуалдуу чөйрөдө өсүп калган бала башка адамдар менен кызматташа билүү, тил табыша алууда кыйынчылык алып келет. Мына ошону биз бала бакчадан өнүктүрөбүз. Өнүктүрүү борборлор жана активдүү борборлордо эмне үчүн уюштуруп жатабыз? Топтордо. Демек, чыгармачылык менен биргелешип, бири-бири менен кеңешип, бири-бирин өнүктүрүп, бири-бирине үйрөтүп, кызматташып, чогуу презентациялар жасоо менен ынтымактуулукка, кызматташууга, сотрудничество, коллаборация деп коет. Ошого үйрөтүп жатабыз мектепке чейинки билим берүүдөн баштап. Демек, логиканы, креативдүүлүктү өнүктүрүүдө ар түрдүү деңгээлдеги тапшырмаларды беришибиз керек. Креативдүү, продуктивдүү, репродуктивдүү деген деңгээлдерибиз бар. Демек, жөн эле маалыматты алып, окуп, айтып берип коюу эмес бүгүнкү күндөгү традициялуу методдо. Биз креативдүү деңгээлдеги презентацияга чейин өтүшүбүз керек. Креативдүү деңгээлдеги тапшырманы беришибиз керек. Бала өзү ойлоп таап, өзү жаратышы керек. Эвристикалык метод деген ушул изилдөөчүлүк методду колдонобуз. ТРИЗ ыкмаларды колдонобуз, STEM билим берүүнү колдонобуз, активдүү окутуу усулдарын колдонобуз. Активдештирүүчү түрдүү усулдарды мына ушул биз чыгармачылык менен пайдаланабыз. Калыптандыруучу критериалдык баалоону колдонобуз. 5 алыш үчүн, 4 алыш үчүн, 3 алыш үчүн, 2 алыш үчүн кайсы талаптарга жооп берет? Мына жылдызчаны колдонуп атасыздар, 5 жылдызчаны же 3 бурчтук, 4 бурчтук фигураларды алууда биз кайсы талаптарга жооп беришибиз керек? Электрондук баалоо формаларын колдонуу маанилүү. Электрондук платформа, сервистер менен окутуу формаларын уюштуруу, Google форма, Google Classroom бүгүнкү күндөгү. Kahoot, Jamboard, Quizzes деген программалар бар.
мына ушул электрондук платформа сервистерди колдонуп биз кызыктуу сабак өтөбүз. Калктуу окутуу менен маалыматтык технологияны колдонууну аралаштырып үй тапшырманын ар түрдүүлүгүнө жараша тандоо мүмкүнчүлүгүн беребиз. Түрдүү тапшырманын арасынан бала тандаш керек өзүнө керектүүсүн, өзүнө жаккан, өзү мага кызыктуу деп эсептеген тапшырманы тандош керек. Заманбап билим берүү мына ушундай. STEM, STREAM, STEAM методу бар. Мына ушул модели менен биз сабак жаратышыбыз керек. Сабактын мазмуну, формасы да окуучу тарабынан демилгелениши керек. Окуучу менен бирдей пландайбыз, максатты коебуз, баалоонун критерийсин издеп иштеп чыгабыз. Окуучу өзү тандап алат үй тапшырманы. Окуучунун тандоо укугу болуш керек. Мына ушул эрктүүлүк, эркиндүүлүк деген ушул заманбап мугалимдин ишмердүүлүгү ушунда. 5И окутуу методу бар. Баланы кызыктырабыз, бала изилдөө жүргүзөт, өзүнүн изилдөө ишмердүүлүгүнө өзү түшүндүрөт, баа берет, жана баалайт. Баалоо. 5И окутуу бар. Бардыгын окуучу аткарат, мугалим кызыктырат. Бардык ишмердүүлүктү окуучу аткарат. 5И окутуу билимде. Демек, окуучуга каршы психологиялык мамиле сабакта, бала бакчада дагы, мектепте дагы бала менен мугалимдин ортосунда мамиле башкорунда, жагымдуу мадай, баланын жан дүйнөсүн ачуу, ачкычты табуу. Ар бир бала жөндөмдүү, ар бир бала таланттуу, ар бир бала уникалдуу. Жалпы сабакты каалабаган жөндөмсүз бала жок. Ачкычты таба билишибиз керек. Ишеним, мээрим, сүйүү берүү, ийгиликке жетсе сыймыктанам деген ачкычты колдонуу, окуучунун ар бир иш аракетин демилгелөө, окуучуга эч убакта негативдүү сөздү айтпайбыз, балага дагы, бала бакчада дагы тууралуу, бала тууралуу оюбуз жакшы болуш керек. Өзүбүз үчүн дагы оюбуз жакшы. Класстан тышкаркы иш-чаралар дагы менин сиздерге бере турган сунушум. Ата-энелер мектебин жөнгө коюу. Бүгүнкү күндө Гапыр Мадаминов агайдын идеясы актуалдуу болуп, Кыргызстанда бирден бир алдыңкы ишмердүүлүк болуп жатат. Ата-энелер мектебинин мааниси зор. Окурмандардын клубун уюштурабыз. USAID Оку Керемет тарабынан биз окурмандардын клубу изилдөө долбоорун жолго койдук. Финчилистен деген конкурстарды уюштуруп жатабыз. Демек, ошол багытта окурман клубу, изилдөө эксперимент иштерин жүргүзүү, финансылык сабаттуулук боюнча ар кандай иш-чаралар, викторина, долбоорлорду иштеп чыкса болот. STEM иримдер, робототехника, IT иримдерди уюштуруу бүгүнкү күндө актуалдуу класстан тышкаркы иш-чаралар. Атай курстар, ой жүгүртүү, спецкурстар барго, гимназия сабакта мектептеринде. Ошол ой жүгүртүү, тилдик, математикалык, менталдык, искусствого багытталган курстарды иштеп чыгуудагы долбоорлорду түзүү. Эксперименталдык аянтча киргизүү мектеп администрациясы менен биргеликте мына ушул сунуштайм. Балким элдик педагогиканы киргизесизби, балким билим берүү менен эксперименталдык аянтча түзөсүзбү, Вальдорф методикасы же Монтессори педагогикасы менен эксперименталдык аянтча түзөсүзбү. Бир жаңы инновациялык тема менен эксперименталдык окутуу ишмердүүлүгүн киргизүү эксперименталдык аянтча деп аталат. Чет тилдерин өнүктүрүү, инсандык өнүгүү, личностный рост болуш керек балада. Оратордук чеберчилик, дизайн, ой жүгүртүү, адам жашоосундагы мамиле боюнча үйрөтүү. Балдардын бири-бирине болгон мамилеси, педагог менен баланын ортосунда мамиле, үй бүлөдөгү ата менен апанын ортосундагы мамиле, бир туугандардын ортосунда мамиле деген өтө чоң маселе жашоодо. Мына ошол адам жашоосунда мамилеге байланыштырган класстык сааттарды уюштуруудагы маанилүү бүгүнкү күндө ийгиликтүү адамга карата окутулган психологиялык сабактарда бизнес чөйрөсү, мамиле чөйрөсү, психологиялык билим деген 3 багыт бар. Мына ошол мамилени биз балдарга үйрөтүшүбүз керек. Мына ошол класстан тышкаркы иш-чараларды уюштурууда дагы сиздерге сунуштаган темаларым ушул. Эми сиздерде кандай суроолор бар? Микрофонду сиздерге берем. Кандай суроолоруңуздар бар, кандай пикир сунуштарыңыздар бар? Бүгүнкү карата сиздерге сунуштаган менин инновациялык ишмердүүлүккө багытка болгон педагогдун компетенттүүлүгүнө жараша иштеп чыккан презентацияма карата сиздердин пикириңиздерди угууга даярмын. Evet, бүттү. Мен бүтүрүп
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз абдан сонун болду. Кеңири түшүндүрүп менин курстарым бар, урматтуу педагогдор, кесиптештер. Азыр түшүндүрүп баары бир темага токтогонго убактыбыз жок. Мен жалпы багыт бердим силерге. Альфа Нуун 2011-жылдардан бери төрөлгөн балдар. Z Мундар 2000-жылдардан бери төрөлгөн балдар. Рахмат. Саламатсызбы? Мына Альфа Мундагылар 2010-жылдан бери актагылар дедиңиз, Ооба, 2011-ден. Аларчы Зеттер 2000-жылдардан бери. 2000-жылдардан бери 2011-ге чейин. 2011-ге чейин. Рахмат. Саламатсызбы? Сиздин курстарыңызга кантип жазылсак болот? Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз группадан, Группадан берем. Мен заманбап окутуунун технологиялары деген мугалимдер үчүн курсум бар. Балдарга педагогикалык, психологиялык мамиле деген ата-энелер, педагогчуттар үчүн курсум бар. Анан мектепке чейинки билим берүүдө балдарды өнүктүрүү технологиялары деген тарбиячылар үчүн курсум бар. Жана Наристе 480 сааттык программа үчүн боюнча курсум бар. Жакында STEM билим берүүнү да кошом. Мына ошол абдан жакшы экен. Чын жүрөктөн окуйт элек курстарың. Адамдын өнүгүүсү жана жаңы жашоо деген психология үчүн да курсум бар. Негизги ошол педагогдор үчүн болуп группадан жиберем сиздерге. Абдан жакшы, чоң рахмат. Аябай кызыктуу болду. Негизинен тереңдетип окуп алсак жакшы болот экен. Биз жалпылап билим алдык деп ойлойм бүгүн. Буюрса курстарыңызга катышабыз. Рахмат. Чоң рахмат сизге, ийгилик ишиңизге. Саламатсызбы? Окуп мындай тереңдетип окуп алсак болот. Сабактын видеосу группага кетирилет. Видео жазылды. YouTube каналынан көрүп. Саламатсызбы Нурбулетке? 2000-жылдан бери төрөлгөн балдар Альфа бүгүнгө чейин. Эжеке, саламатсызбы? Менде дагы бир суроо бар. Сабагыңыз үчүн чоң рахмат. Аябай жакшы сабак болду. Сиз азыр айтып өттүңүз, эксперименталдык аянтча администрация ушуну колдонсо болот деп айттыңыз да. Эми ошодо мисал катары бир-эки мисалды айтып кете аласызбы? Эксперименталдык аянтча деген бул мектеп администрациясы менен чечесиз биргеликте приказ менен кабыл алат мектеп. Биз эксперименталдык аянтча максатында биз мектепке киргиздик деп администрация аркылуу, мектептин директору аркылуу, жалпы жамаат менен биргеликте иштеп чыгасыздар. Булар кандай темада болушу мүмкүн? Мисалы, инновациялык бүгүнкү күндө темалар STEM билим берүүнү эксперименталдык аянтча кылып алсаңыз болот. Вальдорф педагогикасын алсаңыз болот. Мария Монтессоринин педагогикасын алсаңыз болот. Ошондой эле элдик педагогиканы алсаңыз болот. Бүгүнкү күндө элдик ыкмада биз өзгөчө кандай сабактарды колдонобуз, кандай класстык иш-чараларды колдонобуз деген программаңыз болуш керек атайы. Автордук программа деген түшүнүк бар бизде. Автордук программа катары колдонсоңуз болот. Же автордук программадан тышкары, бул автордук эми жеке өзүңүздөр издеп чыккан программа болуп жатпайбы? Ошону эксперименталдык аянтча кылып киргизесиз. Же кадимки эле автордук эмес, кадимки эле биз актуалдуу темалардан, ошо программалардан бизге бүгүнкү күндө ошо жогоруда айтып өттүм, STEM аласызбы, же Вальдорфду аласызбы, же кол өнөрчүлүктү аласызбы, элдик педагогиканы аласызбы, ошол бир теманын негизинде, багыттын негизинде мектепке киргизилген ишмердүүлүк болуп саналат. Бул эксперименталдык аянтча. Эксперимент деп коет да, бул байкап көрүү. Мына ушул ыкманы, ушул ишмердүүлүктү колдонууда биз мектепке эмне натыйжага жетиштик деген жыйынтык келип чыгыш керек. Эксперименталдык аянтча деген ошол да, жаңы ишмердүүлүктү киргизүү болуп саналат эксперименталдык аянтча. Экспериментальная площадка деп коет да. Нургүл, биз бул апрелдерде буюрса
ошол жанагы керемет окуу боюнча биздин мектепте семинар өткөн тат. Анан бизде башталгыч класстардын саны аз болгондуктан ошо 5-6 класстагы керемет окуу менен окуду деп бизге да тапшырма берген да, изилдөө долбоору боюнча. Анан мен кечээ ошол YouTube каналынан өзүмдүн изилдөө долбооrum боюнча башынан аягына чейин карап бүт жазып чыктым керектүү. Анан ошол бир теманы изилдөөгө киргизгенде бир баягы түшүнбөй калган жерлерден жардам сурасам болот да, Ооба, болот Бактыгүл эже. Болот албетте. Ошого даярданып жатам да. Анан бүгүнкү ушул жаңы методика, жаңы стратегиялар боюнча да абдан жакшы түшүнүктөрдү бердиң. Мен почти баарын жазып отурдум биякта отуруп. Кенен маалымат алдык. Анан мисалы могу жерде Гартнердин теориясындагы ошол YouTube каналынан карап ал боюнча да өз алдыбызча дагы биз сыра окуп карап чыксак болот экен. Маалыматты буюрса жакшы эле алдык. Могу жерде жанагы коомдук өзүн өзү уюштуруу деген көйгөйлөрдү чечүү дегендерге ошо мурда көп эметпей аттык эле. Анан мындай түшүнүк мында жакшы болду да. Жана компетенттүүлүк боюнча дагычы буюрса. Анан дагы буюрса окусак анан кенен маалымат алабыз. Рахмат сага чоң. Рахмат Бактыгүл эже. Ошо көп мен сабактарыңыз төлөмдөрү канча болот? Анан канча бир айда канча жолу сабак өтүлөт? 10 күн сабагыбыз 10 күн болот. Күнүгө саат кечки саат 20 же 21:00 чыгабыз. Макулдашуу мененчи. Анан жылдан 1,5 миң сом курсумдун баасы 1500 сом. Анан кечиресиз. Саламатсызбы? Бул жекече өзүңүздүн сабактарыңыз болот да, эч кандай сертификат берилбейт. Сертификат берилет. Билим берүү борбору менен биргелештикте алып барабыз, сертификат берилет. Саламатсызбы, суроо берсек болобу? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сабагыңыз үчүн абдан чоң рахмат, абдан кызыктуу болду. Мен суроо мен бала бакча тарбиячысымын. Ушу бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда общий баардык бала бакчаларга бирдей окуу программасы иштелип чыкпайт да. Бул эмне себептен же иштелип чыгабы жакын күндөр мектептик сыяктуучу? Бул иштелип чыккан балалык программасы. Биз ошо балалык менен өтүп атабыз, жана Орусбаева эжекебиздин балалык программасы менен, ооба. Канчанчы тайпа сиздики? Меники ошо кыргыз тайпа деп ачканбызда смешанный болуп калат да, аралаш ошондой эле. Жакшы болот. Смешанный жакшы, жакшы. Кыска мөөнөттөгү окшойт сизге. Ошо. Ошол менен баардыгыбыз ошол программа менен өтө берет турбайбыз кандай? Балалык менен өтөсүздөр. Министрлик анткени ал жерде болжолдуу тематикалык деп тургандан ойлойбуз да, баягы өзгөртүп. Темаларын өзгөртүп аласыз, өздөштүрүп аласыз, чыгармачылыгын иштеп чыгасыз. Бирок балалык программасы бирдиктүү программа катары кабыл алынган министрлик тарабынан. Бул инновация. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Саламатсызбы? Нургүл эже. Нургүл эже, сизге бүгүнкү сабагыңыз үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү сабак жагымдуу жана жугумдуу болду окшойт баардык коллегаларга. Ишиңизге ийгилик, сизге ден соолук каалайбыз. Нургүл эжеке, сизден уруксат сурайт. Бүгүнкү өткөн сабагыңызды биз дагы өзүбүздүн окуу жайда өтсөк уруксат бересизби? Бүгүнкү сабак албетте. Сиздин кайсы мектеп? Университетте, колледжби? Биздики колледж, Батмунун колледжи. Батмун колледж. Албетте, ушул теманын негизинде менден алган маалымат менен сиздин өзүңүздүн окуучу мугалимдерге жайылтышыңыз керек. Албетте болот. Себеби бул мен өзү педагогика мугалиммин. Клели программасын окуганбыз, көп тилдүүлүктү окуганбыз. Эми ошолорду айкалыштырып, сиздин ушул бүгүнкү сабагыңызды мугалимдерге жайылтуу иретинде уруксат сурайын дегем. Болот. Жакшы болот. Анан сиздин бүгүнкү сабагыңызга чоң рахмат эжеке. Өтө каникулда жакшы сабак болду, жугумдуу сабак болду. Сизге ден соолук каалайм. Андан кийин баягы эмеге группага сабактарыңызды жүктөсөңүз болобу?
болот, группага жиберем. Мен акысыз сабактарым дагы бар. Анан бүгүнкү сабакты да жиберем группага жазуусун. Көрүп атам. Запись. Анан сизге жазылуу үчүн өзүңүздүн ичкаңызга жазыш керекпи? Группага жөнөтөм, анан ошол биздин атайы группага кошуласыз. Мен реклама жөнөтөм да ошондо кошуласыз группага. Ичкама да жаза берсеңиз. Макул эжеке, чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Нургүл эжекенин курсун окугам. Сиздерге да сунуш кылам, аябай сонун окудук, азыр да байлашып турабыз. Мен биринчи курстарды көп окугам, биринчи жолу өзүбүздүн мектепке чейинки мугалимдерге тиешелүү курс окуп, абдан болдум. Жазуңуздар, окуңуздар. Үйкү сабагыңыздагы сонун болду эжеке. Мына альфа балдары бул санарик доордун балдары болгондуктан чындыгында салыштырганда мурун өзүбүзгө деле же дагы бир 10-15 жыл мурунку балдарга караганда күчтүү балдар. Ошондуктан мен сени сүйөм, мен сизге жана ошондой эле азыр ата-энелер мектеби дагы күчүнө кирип баратат. Ошол ата-энелер мектебин уюштуруп, ата-энелер менен биргеликте балдардын билимин тереңдетип өстүрсөк дагы болот. Чоң рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик, кесиптештер сиздерге да чоң ийгиликтер. Чоң рахмат. Билимиңиздер болсун. Рахмат эже, ыраазымын. Саламатсыңарбы Нургүл эже? Бүгүнкү сабагыңызга ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү сабагыңыздын темасы актуалдуу тема экен, эң керектүү тема. Чындыгында азыркы альфа жана зетта муундагы балдарды окутуш азыр өзгөрүш керек болуп атат. Санариптештирүү болуп аткандан кийин азыр жалаң компьютеризация болуп аткандан кийин ошо биз дагы балдарга шайкеш келишибиз керек экен да, азыркы мугалимдерчи. Анан бүгүнкү маалыматтар аябай жакты, жакшы маалыматтарды алдык. Чоң рахмат сизге. Иштериңизде ийгилик. Рахмат. Ыраазымын. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сагыңызга аябай сонун болду. Ишиңизге ийгилик, чыңдең соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Китепканачыларга дагы ушундай вебинар сабактарыңыздар барбы сиздерде? Макул. Азыр эми башталышкачтар менен. Ооба. Китепканачылар үчүн уюштурайын деп жатам. Планымда анын ата-энелери үчүн. Анан мектепке чейинки билим берүү үчүн дагы тарбиячылар көп, ошолор үчүн да өзүнчө уюштурайын деп жатам, акысыз вебинарлардан. Китепканачылар үчүн да бере турган маалымат көп абдан. Ошо китепканачылар болуп окуйт элек биз дагы. Акыл жанагы акча төлөнгөн сертификат берем деп атасыз го, ошого деле окуйт элек. Жакшы болмок, азыр башталышкачтар менен аябай көп иштерди алып барып жатпайсызбы? Ошон үчүн китепканачылар дагы сабаттуу, билимдүү болуш керек деп ойлойм да. Ооба. Туура айтасыз. Китепканачылар үчүн да уюштурабыз. Ишиңизде ийгилик болсун, сонун сабактарыңыздар болду. Жеке байланышка чыксак болот экен. Болот, жеке байланышка чыксаңыздар болот. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Сунуштар, суроолор жок болсо жыйынтыктайлыкпы? Кандай дейсиздер, урматтуу кесиптештер? Жыйынтыктай беребиз го. Болду окшойт. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизге ыраазычылык биринчиден, анан экинчиден суроо берейин дедим эле. Жана тарбиячылар үчүн эми курсуңуз, вебинарыңыз качан болот? 9 январь ичинде болот. Январда баштасакпы деп ойлоп жатам. 9 январдан баштап. Жана курсуңуздачы кайсы методдорду үйрөтөт? Курсумда балалык программасын, Наристе программасын үйрөтөм. Анан ТРИС, STEM педагогикасын, балдарды өнүктүрүүчү ыкмаларды үйрөтөм. Оюн ишмердүүлүгүн, дидактикалык материалдарды жасоо, ыкмаларын ата-энелер менен иштөө,
пландуу портфолио түзүүлөрдү үйрөтөм. Рахмат. Анда эмне деп сурайын, берейин өтмөнүм, унутуп калышым. Нургүл эже, саламатсызбы? Саламатсызбы. И Вальдорф педагогикасын, Монтессори педагогикасын, анан инклюзивдик билим берүүнү үйрөтөм. Саламатсызбы, Элизат, угуп жатам. Нургүл эже, сизден сурайын дедим эле, сиз өзүңүз специңиз боюнча кайсы спецтин мугалимисиз? Мен кыргыз тилчи, адабиятчы мугалиммин, специм боюнча. 3 жылдан бери билим берүү, мугалимдердин билимин өркүндөтүү, квалификациясын жогорулатуу институтунда иштейм. Ошолдо директордун орун басары болуп иштедим. Учурда окуу керемет долбоорунда тренингдер боюнча адис болуп иштейм. Рахмат эже, аябай сонун болду. Сабагыңыз чоң ыраазычылык билдирем. Мен өзүм англис тили мугалиммин. Анан мага сиздин STEAM педагогдор методдоруңуз боюнча кененирээк маалыматыңыз барбы ушул жөнүндө? STEM боюнча өзүнчө сабактарым бар. STEM боюнча тренингдерди өтөбүз. Акысыз STEM боюнча сабактарым бар, аны да кошом. Анан акылуу дагы өткөнгө даярдап жатабыз. Аны мен жалгыз эмес, дагы башка кошумча педагогдор менен биргеликте да. Акысыз сабагымды могу группага жөнөтөм. Бүгүнкү күндөгү жок болот, кандай кылып кошулсам болот ушул группага? Акысыз вебинар деген группагабы? Ошол группага мен, сиз кайдан алдыңыз мен бул эки сабакты? Мага ушу бир группадан ссылка келип эле, ушун менен случайно кирип калдым. Группа 0701 117729 жазып алсаңыз, мага жазсаңыз группага кошом. 0701 117729. Чатка жазайын. Чоң рахмат эжеке. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Нургүл эже. Сабактар деген неме менен болот да? Zoom менен болобу или запись болобу? Жана курстар? Запись болот, Zoom менен болот, YouTube менен записти көрөсүздөр. Прямой болбойтпу? Прямой болот. Прямой, анан записи сакталат. Записи сакталат. Рахмат. Каалаган учурда. Нургүл эже, азыр сиз мугалимдер үчүн укуктук акттык документтерди көрсөттүңүз го слайдда. Ошол группага жөнөтө аласызбы ошол документтерди? Макул жөнөтөм, ооба. Биз үчүн керектүү экен да, мугалимдер үчүн керектүү документтер экен. Аны биз чыгарып алып окуп, билимибизди өркүндөткөнгө пайдасы тиет экен да. Стандартты жөнөтөм, анан жобону жөнөтөм, үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү деген жобону жөнөтөм. Макул, рахмат. Менин курсумда сабактарым Google Classroom деген сервисте болот. Баардык материалдар ошол жерге жайгаштырылат. Жана Telegram менен дагы алсаңыз болот материалдарды. Google Classroomга шилтеме аркылуу киресиздер, аны үйрөтөм кантип киришти. Анан WhatsApp группалар аркылуу болот. Бүгүнкүдөй Meet менен Zoom менен бир убакта болот дагы. Запистер YouTube'да сакталат. YouTube'дагы ссылка аркылуу киресиздер записти менен. Ошо ссылкаларын группага салып койсоңуз, анан ошо бекер сабактарыңызды да көрүп чыксамбы дедим эле. Ооба, акысыз сабактарым бар, көп аны жиберем. Анан баардык кошумча материалдарыбыз көп биздин, аябай менин. Ошол материалдардын баардыгы Google Classroom'да жайгаштырылат. Группага деле жиберем, Telegram'дан деле жиберип атам, мугалимдер үчүн ыңгайлуу болсун деп. Google Classroom'га кире алгандар аш жерден алып жатат, Telegram'дан алып атат, ал жерге кире албагандар WhatsApp'тан алып атат. Нургүл, ушул бизге бу жакында районный анан областной олимпиадалар башталып атпайбы? Азыркы заманбаптын талабы менен ошол кандай олимпиадалык тапшырмалар болот, ушул боюнча мурда да бир кайрылдым эле. Азыр эми колубуздан келишинче даярдап атабыз, бирок баары бир мындай жок дегенде бир скелет болсо, ушундай кылып даярдасак болот эле деген бир сунуштар болуп атат да. Ооба. Кыргыз тили адабиятынан бере алам сиздерге. Ошо кыргыз тили адабиятынан мага керек эле да. Өткөндө сиздерге обещать этип, бул адамды берип коюп, колум бошобой жатып бере албай калбадым. Менде ошол бар, тесттерди алгам колума. Архивдеги материалдардычы. Анан ошол менин личкама салып койсоң жакшы болот эле. Салам.